Бүгін біздің қырғыз кинематографистері үшін чоң майрам, қош майрам. Өзіңіздер ұғып атқандай, біздің қырғыз киносын түрттеген, қырғыз киносын негіздеушілерінің бірі, қырғыз киносын корифейі, СССРдің ел артисті, кинорежиссер Төлеміш Океевтің 80 жылдық мәрекесі, ошондой эле қырғыз киносын 17 ноябрь күнүн менен бүгүн майрамдаган отурабыз. Бардык биздин кыргыз кинематографисттердин, кыргыз киночулардын бүгүнкү кош майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Искусстводогу негизги багыттардын бири катары кыргыз кино искусствосунун жаралышы, калыптанышы жана дүркүрөп өсүшү жана кыргыз керемети деген татыктуу атты башталышы да дал ошол биздин чыгармачыл улуу инсандардын ысымы менен тыгыз байланышкан. Улуттук кино искусстводо Чыңгыз Айтматовдун, Төлөмүш Океевдин, Мелис Улукеевдин, Болот Шамшиевдин, Геннадий Базаровдун, Видубрюстин орду абдан зор болгон. Бүгүнкү күндө кыргыз киносунун 20 жылдын ичиндеги КМШ өлкөлөрүнөн өзүнчө бир сурулуп, өзүнчө бир ажайып көз караш, өзүнчө бир жакшы даназалык жол менен кетип атканын далилдеп айтып жашат. Ушунун баары мен ойлойм, эң негизи кыргыздын салтына, кыргыздын рух духуна ширилишкен улуулардын жолун жолдоп, ошолордун этегине намаз окуп, бирок жаш муундун чыгып, ошол улуулардын жолун уят кылбай, ошолор баскан из менен, ошо биздин аксакалдарыбыз Убукеев, Океев таштап кеткен из менен кетип баратканы мени кубандырат.